Саламатсыздарбы урматтуу студенттер. Билим берүү илимий билим, таанып билүү жана көндүмдөр системасына ээ болуу процесси. Билим берүү түшүнүгүнүн мазмуну адамдык маданиятты талоонун негизинде төмөнкү факторлордун жыйынтыгын чыгарат жана каралат. Билим, жаратылыш, коом, техника, адам, космос тууралуу дүйнө сүрөттөлүшүн ачып берүүсү. Адам үчүн белгилүү болгон ишмердүүлүктүн ыкмаларын ишке ашыруу тажрыйбасы. Маданият, илим, адамзаттык коомду мындан аркы өнүктүрүүгө болгон адамдын жөндөмүн өстүрүүгө камсыздоочу жаңы көйгөйлөрдү чечүү боюнча чыгармачылык ишмердүүлүктүн тажрыйбасы болуп эсептелинет. Дүйнөгө болгон баалуулук, мамиле жана мамиле тажрыйбасы. Билим берүү системасы катары ордун басуучу программалардын жана мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, аларды ишке ашыруу, билим берүү мекемелеринин, билим берүүнү башкаруу органдарынын жыйындысы. Билим берүү системалары өсүп келе жаткан муунду азыркы коомдо өз алдынча жашоого максаттуу даярдоону ишке ашырган социалдык институттар. Билим берүүнүн негизги элементтери бул макросистема катары мамлекеттик макамга ээ. Булар мектепке чейинки, мектептик, орто мектептик, жогорку жана жогорку окуу жайларынын кошумча билим берүү системалары. Грек тилинен алынганда мектеп дүйнөнү таануу процессинде кубанычтуу үй катары эсептелинет. Билим берүү модельдери. Билим берүүнүн модели мамлекеттик ведомстволук уюм катары. Өнүгүп жаткан билим берүүнүн модели, өнүгүп жаткан билим берүүнүн модели катары каралат. Жана ошондой эле билим берүүнүн салттуу модели, билим берүүнүн рационалдык модели, билим берүүнүн институционалдык модели. Билим берүүнүн феноменологиялык модели. Билим берүүнүн негизги элементтери катары билим берүүнүн максаттары, мазмуну, каражаты, ыкмалары болуп саналат. Андан сырткары билим берүү процессинин уюштуу формалары, реалдуу билим берүү процесси адамдын окутуунун, тарбиялоонун, өнүктүрүүнүн биримдиги катары, билим берүү процессинин субъектиси жана объектиси, билим берүү чөйрөсү жана жыйынтыгы. Жана ошондой эле адам, коом тууралуу фундаменталдык билим, тарбиялоо, окутуу, билим берүү жаратылышы тууралуу суроолор. Билим берүү мазмунунун негизги ыкмалары бул окуу материалынын сызыктуу түзүлүшү, концентрикалык ыкма, спираль сындуу ыкма жана модулдук ыкма. Жана ошондой эле бул билим берүү системасында педагогикалык илим таануу ар түрдүү негиз маселелердин бир нече классын бөлүп карайт. Педагогикалык илим тарабынан чечилүүчү туруктуу жана убактылуу маселелердин классын карайбыз. Биринчи кезекте педагогикалык илим тууралуу маселени белгилеп кетебиз. Тарбиялоонун, билим берүүнүн жана окутуунун тутумдарын башкаруунун мыйзам ченемдүүлүктөрүн ачуу. Бул маанилүү туруктуу маселе. Педагогикада мыйзам ченемдүүлүк атайын түзүлгөн же объективдүү түзүлгөн шарттар жана жетишилген жыйынтыктардын ортосундагы байланыштар катары чечмеленет. Анын жыйынтыктары катары анын конкреттүү параметрлеринде инсандын окутулуусу, тарбиялануусу, өнүгүүсү чыгат. Билим берүү процесс катары билим берүү системасынын өнүгүшүнүн этаптары жана өзгөчөлүгүн конкреттүү мезгилдик убакытта анын абалынын өзгөрүшүн чагылдырат. Бул билим берүү динамикалык мүнөздөмөсү максатка жетүү процесси, жыйынтыкты алуу ыкмалары менен байланыштуу. Билим берүү процессинин окутуу жана тарбиялоодогу мүнөздүү негизги касиеттери болуп, билим берүү процессинин инсандын ар тараптуу гармониялык өсүшүнө багытталган. Бардык түзүмдүк элементтердин өз ара байланышы жана мазмундуу жана технологиялык тараптардын бирдиги. Билим берүү процесси катары адамдын билим берүү жана билим алуу шартында өз алдынча билим алуунун натыйжасында билим, жөндөм жана көндүмдөр системасын таанып берүүчү практикалык ишмердүүлүктүн тажрыйбасын, мамилелердин баалуулуктарына багытталган. Заманбап билим берүү ар түрдүү багытта өнүгүүгө, төмөнкү касиеттер менен мүнөздөлөт. Гумандашуу, гуманитарлашуу, дифференциялашуу, стандартташуу, көп варианттуулук, көп деңгээлдүүлүк, фундаменталдашуу, компьютерлешүү жана маалыматташуу, жекелешүү. Ошондой эле билим берүүнүн гумандашуусу билим берүү системасынын жана окуу процессиндеги ар бир адамдын укугун сыйлоого негизделген окуучу жана окутуучунун өз ара сыйлашуусунун өнүгүшүнө жана орношуна, алардын ден соолугунун сакталышына, бекемделишине багыт алышы. Билим берүү окуучулардын жекече өнүгүү жолун тандап алышына кепилдик берет. Ал эми гуманитарлашуу адамдын жыргалчылыгы үчүн
негизги социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, ар түрдүү улуттардын, кесиптердин, адистиктердин өкүлдөрү менен эркин баарлашууга, эне тилин, тарыхын, маданиятын мыкты билүүгө, чет тилдеринде эркин сүйлөөгө, экономикалык, юридикалык жактан билимдүү болууга жана ошондой эле ар тараптуу билимдүү болууга мүмкүндүк берүүчү билим берүүнүн мазмунун өздөштүргөн багыты. Ал эми дифференцияланышуу билим берүү мекемелеринин, студенттеринин жетишүүсү үчүн баардык билим берүү процессинин катышуучуларынын кызыкчылыктарын, жөндөмдүүлүктөрүн канааттануусуна жана өнүгүүсүнө багыт алышы. Жана ал практикада ар кандай ыкмалар менен ишке ашат. Билим алуучулардын жетишкендиктери боюнча топторго бөлүү, окуу дисциплиналарынын милдеттүү жана тандоо боюнча бөлүштүрүү, окуу жайларынын элиталык, массалык мүмкүнчүлүгүн чектелген окуучулар менен иш алып баруу, кызыкчылыктарына жана кесиптик багыт алуусуна ылайык кээ бир окуучулардын же студенттердин жекече пландарына жана билим берүү багыттарын түзүү. Педагогиканын негизги категориялары катары билим берүү, окутуу жана тарбиялоо процесси. Тарбиялоо кеңири маанисинде адамдардын өндүрүштүк, коомдук жана маданий ишмердүүлүгү үчүн шарттарды түзүү жана инсандын руханий, физикалык өнүгүүсүнө системалык жана максаттуу таасирөтүү процесси. Ошондой эле тарбиялоо жалпы категория катары өзүнө окутууну жана билим берүүнү камтыйт. Заманбап билимде тарбиялоо дегенде тарыхый, маданий тажрыйбаны муундан муунга өткөрүп берүү деген түшүндүрүлөт. Практика көрсөткөндөй, диалектикалык тарбиялоо менен тыгыз байланышта ал инсандын жасаган кыймыл-аракетин көрүнүүчү негизги сапаттарынын өнүгүшүнө, бекемделишине көмөкчү болот. Бул сапаттар адамдын дүйнө таанымын жана мүнөздөбөстөн социалдык, моралдык абалын же жекече умтулуусун дагы мүнөздөйт. Азыркы учурда тарбиялоо жана билим берүү коомдун жана мамлекеттин, илимдин, маданияттын калыптануусунун негизги факторлору бири катары каралат. Тарбиялоо маселеси бардык учурда белгилүү коомдук функцияны жана социалдык ролду ишке ашырууга, жөндөмдүү муунду тарбиялоого тарыхый керектөөлөрү бар экендигин чагылдырат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.